Жомоктор дүйнөсү. Достор, бүгүнкү жомогубуз арстан менен коён. Калың токойдун четиндеги карагандуу жерде бир коён жашап, коркоктугунан казып алган ийининен алысчык жемес экен. Бир күнү коркуп ийинди жата берип, кантип күн көрөм? Атасынан көрө бир баатыр болуп көрөйүнчү деп ойлонот дагы. Ошол замат ийининен чыгат. Эки жагын каранып, тиштерин арсайтып, жүндөрүн үрпөйтүп, так маңдайында турган арстанды көрө коет дагы, коркконунан бир орунда катып калат. Арстан коёндун жанына келип: "Бакыран көзүм, колго түштүң. Эми сени бир жейинчи курсагым тойго чыкты" деп тиштерин кычыратып, эки чайнап, бир жутчудай болду. Коён байкуш эсин жыйып, кантип кутулуштун амалын издеди. Акыры арстанга: "Кадырлуу арстан, жесең жегин, бирок айта турган бир сырым бар" деди. "Анда тезирээк айтып кал". "Сен өтө күчтүүсүң, ага толук ишенем. Бирок тетиги кудукта сенден да чоң, сенден да күчтүү бир арстан бар экен. Ал бая күнү сени жеймин деп ачууланып жатканын уккан болчумун. Оболу ошого барып бир беттешип көрчү. Сенин күчүңдү да көрүп калайын. Мен кайда качмак элем? Анан деле жей бересиң шашпай. Сырттаным" деп жалбырай карайт. Өзүнөн күчтүү, жан туккан арстан чыдап тура албай, ачууланып: "Кана, көрсөтчү ошол арстаныңды менден күчтүү. Ал кайсы жерде экен? Ээрчитип бар" деп коёнго буйрук берди. Коён арстанды терең казылган кудукка ээрчитип барып: "Ушул кудукта, өзүң карап көрсөң" деди. Арстан кудукка эңкейип карап, өзүнүн сөлөкөтүн суудан көрдү да: "Мен ушу саксайган арстандан кантип эле кем калайын? Кана кармашып көрөлү" деп ачуусу менен кудукка секирип түшөт. Суга шалп этип түшүп, терең казылган кудуктун ичине тумчугуп өлөт. Ошентип коён амал менен арстанды өлтүрүп, анык макоо тура деп секирип жолуна түшкөн экен.